Жоқ dedi хорошо dedi өлгің келіп жатса кейін dedi біз сені азып алып барып dedi өлтіріп көме біле салалы сен ешкімге керек емессің Ал мынау көзүңдөгү мынау көбөрүп нараңа бычакты сытып басты деп атасың. Ал пыткаларың кандай максатта башталды? Ким кылды ушулар? Көбүнчө кыргыздарбы, өзбектерби? Элдерге неме болсун да. Ошончо иштесиң. Күнүнө канча акча табат элең? Бүгін емес. Азыр эми залотоңду текшерсек, сенде 100 миңден 200 миң немең бар экен. Карыз бар экен. Проценти менен 112 миңден болуп калды. Эки дагы бар. Ошондо 230 миң акча болуп калган. Анан жана Кыргызстандан да Карска 17 миң, 14 миң алдым дедиң го, ошол мен ошол адамга $1200 жөнөттүм, $1200 ол адамга жөнөткөндө ол адам деди сизге виза чыкпайт экен деди. Ол деди акчаңызды да обратно кайтарып бере албайм деди. Турцияда документ жактан кыйналып Кыргызстанга келдиң, анан баягы тажик кыздын сөзүн эстеп кой, мен Москвага барайын дедиң, келдиң, тажик кызга айттың, мен Москвага келдим десең, тиги Музафандын номерин берди, ушуга барып жолуксаң сага иш берет деп. Музафанга барып жолуктуң, анан Музафан эмне иш деди сага? Ушундай сойкулук деди. Анан сен иштебейм дедиң. Ассаламу алейкум, мекендештер, байкелер, жигиттер, Москвадагы эмгек кылып жүргөн мекендештер. Азыр түнкү саат 2:30 болду бүгүн 11-ай 11 күнүндө день 11 число 11 түнкү 2:30 биз да ночто иштеп жүрсөк бияктагы өзүбүздүн мекендеш коллега таксист жигит чалып калды. Ушундай бир окуя болуп кетипти, келип срочно тартып койбойлу деп. Бул жерде мекендешибиз, карындашыбыз 98-жыл болот экен. Биякта кандай жолугуп калдың, эмне болду, ошо боюнча түшүндүрө кетпейсиңби? Assalamu alaikum туугандар. Бүгүн 6-ай 11-күн 2025. Бүгүн Кыргызстандан звонок кылды. Ушундай карындашыбыз Мадинадан чыкты, документтерин өзбектер алып койду, карап койгу дедилер. Келсем карындашты чындап эле уруп кордоп турдум. Анан не болду десем, кыскасы зомбулук кылып, неме кылып, камап эмне деп коет бизде? Сойкулукта неме кылып жүрүптүр да, сексуальный рабство кылып бул немесине каршы, өзүнүн эркисине каршы буну неме кылып 3 ай 4 айдан бери үйүнөн чыгарбай камап алып иштеп жүрүптүр. Ошону көрүп эми ушул турушта дагы ошо кыздар зомбулук неме көрбөсүн деп, дагы биздин карындаштарыбызга немелерибизге бул сабак болсун деп ушул видеону тартып атабыз. Карындаштар түз жүргүлө, колдон келсе Кыргызстандан бул жака келбегиле.